Kuyamның karakterine kede sabırım жетпей кетет. Bir-iki nasihat söz aytıp koyasızbı deyt. Эми сабыр кылыңыз. Укпай койсоңуз, көрбөй койсоңуз, билбей койсоңуз ордуна келип калат бардыгы. Күйөө ачуусу келгенде эркек унчукпай эле коюш керек. Эркек ачуусу келгенде күйөө дагы унчукпай койсо эле маселе ордуна кете берет. Аны бардыгына сиз жакшыраак билесиз. Ошентип эле түшүнүп, ит жүрө берет, кербен жүрө берет деген сөз бар. Ачуусу келген дагы айтышпаш керек, ачууну келтириштин кереги жок, курсагын тойгузуш керек, анан бир аз туруп ордуна келип калат. Маселе ошондой эле. Маселени жашоону кыйындатпаш керек да, жашоо жеңил, аны орлотпош керек. Нерв болуп жүрбөш керек. Ал нерсеге адам өмүрүн кетирбеш керек. Ачуусу келип жини келип атабы, ошого жараша мамиле кылыңыз. Болду, ал оңолбойт. Аны апасы тууган болду. Аны кайрадан тууганын кереги жок. Ажырашып кайра күйөөгө тийгенин дагы кереги жок. Ошондой кабыл алыш керек болду. Сууну ичип атам. Суу убакытта эмнеге суунун дамы кымыздай эмес деп настроение болуштун кереги жок да. Же эмнеге мага өрүк компот жыттанбайт дагы кереги жок. Бул суудай эле кабыл алыш керек. Күйөөңүз ошондой эле кабыл алыңыз, жашай бер, жашоо жеңил болуп кете берет иншалла. Өзү кыйналат ушу. Характери эчтеке болбойт. Анан адамдар үй бүлөнү сактап калыш үчүн бири-бирине көнгөнгө аракет кылыш керек. Мен ушундаймын деп тура бербеш керек. Стойкага туруп албаш керек. Ушундай характери ошого жараша аракет кылганга аракет кылыш керек, урматтуу бир тууганым. Адамдар жумушты иштейсиңер. Якутча, орусча дагы бирөө ошого кошомат кыласыңар. Чынбы? Каттуу айтпайсыңар, эмне деп угуп турасыңар. Күйөөгө ошондой кошомат кылганды билбейбиз да бизчи. Аял менен күйөө бири-бирине кошомат кылыш керек, жашоо ордуна келип кете берет. Анан кайненеге кошомат кылсаңыз, кайнене күйөөнү оңдоп берип турат. Телефондон айтып, подарканы жөнөтүп туруш керек ушу.